Ошондуктан биздин партия ушул шайлоого аттанып жатат. Буга эки чоң себеп болду. Биринчиси дүйнөдө жана Кыргызстанда түзүлгөн кооптуу жагдайлар. Азык-түлүк кризиси, экономикалык кризис жана болуп жаткан пандемия учурлары. Биздин өлкө эч кандай сырткы жана ички коркунучтарга даяр эмес экен. Андан тышкары регионалдык коопсуздук. Мына өзүңүздөр билесиздер, Талибан кыймылы бүтүндөй бир мамлекетти басып алып, биздин чек арада турат. Чек ара демекчи мына чоңалай тарап. Ал жерде болгону эки застава бар, анан Гүлчөдө 70-ге жетпеген гарнизон бар. Андан кийин ошого карай түз. Баткен багыты дагы ошондой. Экинчи себеп ушундай кыйын кырдаалда элди ойлобостон, мамлекетти ойлобостон, бүтүндөй былтыркы шайлоонун бузулушуна себепчи болгон, бийликтин алмашына себепчи болгон партиялар жана кандидаттар 99% кайрадан аттанып жатат. Негедир элибиз былтыркы жылы ошол олигархтар жок болсун, таза шайлоо болсун, мамлекет оңолсун, качанга чейин ушулар биздин жеркебизде отурат деп туруп карапайым калк көтөрүлүшкө чыккан болчу. Бүгүнкү бийлик негедир келишип алгандай алар менен, жеңишинен сүйлөшүп алгандай, ошолордун бардыгынын кайрадан шайлоого аттанганга шарт түзүп берди. Алар кимдер? Алар 30 жылдан бери элди алдап, 30 жылдан бери жалган убадаларды кылып бара жаткан ууру кески жана мошенниктер. Шала сабат билимсиздер. Көпчүлүгүнүн арасында диплому жок, дипломду сатып алгандар мына чекеден азыр бир тизмеден чыгарып жатат. Алардын эч кандай мамлекетти оңдойм деген же болбосо кандайдыр бир мамлекетти оңдоо боюнча программасы, экономический модели жок. Алар тек гана өз көмөчүнө гүл тарткан эргулдар. Аларга бийлик келсе катар-катар үй салат, катар-катар машина минет, чардап жашайт, жанын жеп калпайтат. Башкача айтканда жеке өзүнүн кеп башын гана ойлогондор. Ошол факторлорду карап туруп, чыдай албай, биздин партия ушу шайлоого аттанды, туугандар. 30 жылдан бери элди аралап жомок айтып жүрүп, карапайым элди зомби кылып аркасынан эрешип алган жарандарыбыз да бар. Мына ошондой даярдыгы жок, тажрыйбасы жок, бир күн колхоздо раис болбогон, же чоң жабыкта бригад болбогон адамдар мен мамлекетти оңдойм дейт. Ошолор келип элди алдайт. Өмүрүндө арык чаап көргөн эмес, канал казып берем дейт. Өмүрүндө мамлекет үчүн эмес, өзү үчүн бир тал экпегендер Токай эгип берем деп алдап, элге алтын түкүрүгүн чачыратып жалган убадалар менен келет. Бардыгы бийликте болуп көргөн. Бардыгы мамлекет башында болуп көргөн. Канат саган ишиң десе, аны айта албайт. Бүгүнкү күндө бензин солярка, дан азыктары, дары-дармек, арак, тамеки жана май бардыгы менчик колго өтүп кетти. Биз айтып жатабыз. Ушул стратегиялык маанилүү товарлардын бардыгын толук бойдон мамлекеттин көзөмөлүнө, башкача айтканда монополиясына алыш керек деп. Ошондо гана биз бүгүн азык-түлүк кризисинен чыга алабыз. Ошондо гана биз бүгүн асмандап жаткан бааларды ооздуруп алабыз деп айтып жатабыз. Урматтуу туугандарым, качан гана мамлекет толук көзөмөлүн алып монополия алганда гана бааларды ооздуруптоо мүмкүн. Бул тармак толугу менен менчикке өтүп кеткен жана өзүн билемдик менен гана бааларды көтөрөт бүгүнкү күндө. Урматтуу туугандарым,
Biz programmаны жарыялагандан баштап, унду мамлекетке алсаң, мынанча миллиард түшөт, аракты алсаң, мынанча миллиард түшөт, бензинди алсаң, монча түшөт, тамекини алсаң, мынанча түшөт. Ошону менен бюджетиңи көтөр. Жалпы карапайым калктын önüne кол салба. Мейлі, 5-6 un puruş, arak puruş kapı olsa kapı olup durат. Karnı. Алар небере чебересine жейинче турган байлыкты топтоп койду. Эми мамлекетке ала турган мезгил кетти. Келди. Мелис Мырзахматов алайдан чыккан уул кыздарын даңкташ үчүн Пекинге чейин, Санкт-Петербургка чейин экспедицияларды жөнөтүп, илимий конференцияларды уюштуруп, китеп жаздыртып, тетиги чыйырчыктын башына тилеке бабабыздын эстелигин койдуруп, төгөрөктүн 4 бурчунан элди чакырып, 40 боз үйдү тиктирип, мына биз алайлыкпыз. Мына алайдан чыккан атабыз ушул деп туруп койдуртуп койду. Андан тышкары кароосуз жаткан Сулайман тоонун алдындагы Алымбек Таткатабыздын айланасын эмне гана бүгүнкү күндө жакшынакай эс алуучу жайга айландырдык. Аны бардыгыңыздар ошко барган сайын эс алып жүрөсүздөр. ЮНЕСКО менен күрөшүп жүрүп, ошону жасадык. ЮНЕСКО губернатор ошол убакта караманча каршы чыкты. Бирок саясий эрк менен биз ошол жасай алдык. Андан тышкары үйлөрдү бульдозер менен сүрдүрүп таштап туруп, Тилек атабыздын көчөсүн ак бураны бойлото жасап койдук. Андан тышкары мына бул жерде Азиз ака мына жыргал отурат. Курманжан Татка энебиздин юбилейин өзүнүн туулган жери Аректе өткөрүп, ошол жерге эстелигин ачып, жаңы Кеңсай деген конушту Курманжан Татка атындагы микрорайон деп койдук. Мелис ошол микрорайонду түзүп, бюджетин карап коюп кетти. Менден кийинки келген алайлыкмын дегендер ошол микрорайонду бүгүн жокко чыгарды. Туурабы? Не существует ошо Курманжан Татка микрорайону? Мына биз түзүп кеткен. Кимдин атасы чыйырчыктын үстүндө эстелиги турса, кимдин атасынын? Ошол алайлык болот. Кимдин атасы ошко кире бериште колун сунуп келгиле деп турса, ошол алайлык болот. Менин сейфимде документ жатат. Шаардык кеңештин чечими турат. Ош шаардык мэриясынын каты мэр Мырзахматовдун колу менен коюлуп турат. Мына жыргал менен Азиз ака жакшы билет. Ош шаардык аэропорттун Алымбек Татка атындагы аэропорт кылуу боюнча сунушумду бергенмин. Бүгүнкү күнгө чейин өтпөй турат. Менин кеткениме 8 жыл болду. Ошол азаматтар өткөрүп койсо болот эле президенттердин колтугунда жүргөндөр. Мына буйруса, биз алып барып, ошону аягына чыгарганга аракет кылабыз. Мындай салыштырып келгенде биздин команданын алайга кылган кызматы, алайды дакташы башкалардыкын бардыгын бириктиргенден көбүрөөк. Биз дагы кызмат кылып туруп көрүнүп коелу. Туурабы? Туура. Кудай колдоп парламентте өтүп, жамандыкты көрөгөргө эсеге. Жаратман лидер, Жаратман партия. Менин тандоом Улуттар биримдиги партиясы. Номер 17.